жакшы башкаруучу болуш үчүн биринчи рабочий болушуң керек. Фермалар ислам ат менен жумушсуздукту жоюш үчүн ошо Кыргызстанга көбүрөөк заводдор салыныш керек, көбүрөөк фабрикалар түшүш керек. Негизи бир заводду мен 9 айдан 1 жылга салдым. Повышение болуп, арабакечтин жардамчысы болдум. Тилегим биздин спортсмендер олимпиадаларды, дүйнөлүк чемпионаттарды көбүрөөк учурса. Ишкер, меценат жана жөн гана ийгилик ээси Шаршембек Абдыкеримов бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Саясатчы, бизнесмен башкалардан жөнөкөйлүгү, ошондой эле буга чейин өзүн медиа чөйрөдөн алыс кармагандыгы менен айырмаланат. Ийгилик ээси ишкерчиликтин сырлары, жеке турмушундагы жаңылыктар жана алдыдагы максаттары тууралуу алгачкы ирет Коомдук биринчи каналга маек курду. Кышкысын 6 ай кар жаткан ат башынын ак кар көк муз баскан чокулуу тоолорунун арасында элдин бейпил турмушу. Керемет тоолордун касиетин сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Себеби теңир тоого болгон сапар жан дүйнөңдү башкача бириңшертет. Бул адамга байкалбаган менен күчтүү дем, касиет. Карапайым калк мал багып, дыйканчылык кылып жанын багат. Мал кармаган элдин тоо арасындагы жашоосуна оочологон жаратылыш мүнөзүнө терең таасир берет. Ишкердин балдай таттуу балалык күнү дал ушул айланасын тоолор курчаган ат башы жергесинде өттү. Кара суу баш кайыңдынын чаң көчөсүнөн арылап, кой кайтарып, чөп жаап жүргөн учурлар кайталангыс көз ирмемдери менен эсинде калды. Бул анын турмушундагы эң кымбат мезгил эле. Мен ат башында чоңойдум. Мен кичик кезимден баштап апам айта берчү, Шаки, жакшы оку. Жакшы окусаң чоң болосуң, чоң болсоң бай болосуң деп. Анан ошо кичик кезимден окууну жакшы көрчүмүн. Мен ат башта центрдин өзүндө орус мектепте окудум да. Биринчи мугалим Тамара Ивановна. Тамара Ивановна бизге аябай жакшы тарбия берген. Өзү аккордеон чертип да ырдачы. Ошондуктан биз музыканы дагы орус жырларды дагы жакшы көрөбүз да. Я запомнила даже мелкие детали его обучения, воспитания, его жизни. Но еще мы жили рядышком по соседству, поэтому я хорошо помню его все элементы воспитания, образования. Даже вот запомнились такие детские шалости его. Я сейчас вам хочу рассказать о них. Даже в то время у него проявлялись целеустремленность и логика. Вот играли дети, например, возле дома, бегали, прыгали по лужам, лазили по деревьям. Он стоял недалеко и наблюдал спокойно за ними. Я вот тогда еще думала, ну и некоторые учителя потом мне говорили, вот смотрите, все бегают, все носятся, он стоит, наблюдает. Я говорю, ну, будущий депутат, мне кажется. Просто так я сказала. Даже не думая о его будущем, просто сказала, как бы вырвалось из моих уст. Дем алыш күндөрү айылга барчумун. Ат башы райондук центр болгондон кийин айылдыктарга ат башыга барганда кычырап кийинип алып барышчы, тиги шаарга келгенде эле. Анан центрдин баласы деп айтышчы. Жайкы каникулдарда Кара сууда өткөзчүмүн. Жайлоолордо өткөзчүмүн. 3 класстан баштап Кара сууда чөмүлөгө чыкчубуз. Чөмүлөдө иштеп жүргөндө күнүгө кара сулук балдар менен согушмай. Центрдин баласы деп. Биздин үйдүн жаныбызда кинотеатр бар болчу, клуб. Анан кечинде клубка келгенде бирден кармалып кайра өчүбүздү алчубуз да. Бирок ошентип жүрүп баарыбыз айылдык балдар менен дос болуп калгам. Кийин повышение болуп, арабакечтин жардамчысы болдум. Анан чөмүлөдө иштегенде бир жакшы жери
биринчиден коллектив менен иштеп кичик кезде баштаган. Тамакты да баягы шерине кылып келишти. Жайкы каникул жакшы болчу да. Чөбүрөдө иштейсиң, сууга түшөсүң. Автобус менен же трактор менен келатканда баарыбыз ырдап келебиз. Мага өзүмө деле мындай жакчы ошо жумуштан. Айдын аягында бизге айлык төлөшчү. Премия беришчи. Биринчи айлыгыңызды мектепте окуп жүргөндө алып берсиз да? Биринчи айлыкты ошо 3-класста 30 рубль алгам. 2 ай иштеп 60 рубль тапкам. Эмне короттуңуз аны? Эсиңизде барбы? Апам алып келип берчүмүн. Деги эле адам баласынын жашоосунда адамдын баягы жашоодогу деңгээли канча болсун, эненин орду абдан чоң болсо керек. Өзгөчө эркек бала үчүн адамдын жашоосунда эне аябай жакын болот деп билебиз да. Анан ушул апаңыздын ак сүтүн актадым деп ойлойсузбу? Кичик кезимде менин чоң апам тарбиялаган да. Чоң апам экөөбүз аябай жакын болчубуз. Чоң апам айтчу, жулунба, алба. Өзүм да мындай жайбасам. Кичик кезимде чоң апам менен чогуу жүрүп жайбасып калыптырмын. Айылга чоң апам экөөбүз көп барчубуз да. Ат баштан кара сууга чейин автобустар редко жүрчү. Жол тосуп турасың 2 саат, 3 саат. Ошондо кичик кезимде өзүмө сөз берген. Кичик баланы көрсөм, когда-нибудь менин машинам болгондо кичик баланы көргөндө ала кетип жүрөм деп. Жакшы башкаруучу болуш үчүн биринчи рабочий болушуң керек. Фермалар ислам ат менен жумушсуздукту жоюш үчүн ошо Кыргызстанга көбүрөөк заводдор салыныш керек, көбүрөөк фабрикалар түшүш керек. Негизи бир заводду мен 9 айдан 1 жылга салдым. Повышение болуп, Арабакечтин жардамчысы болдум. Тилегим биздин спортсмендер олимпиадаларды, дүйнөлүк чемпионаттарды көбүрөөк учурса. Ишкер, меценат жана жөн гана ийгилик ээси Шаршембек Абдыкеримов бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Саясатчы, бизнесмен башкалардан жөнөкөйлүгү, ошондой эле буга чейин өзүн медиа чөйрөдөн алыс кармагандыгы менен айырмаланат. Ийгилик ээси ишкерчиликтин сырлары, жеке турмушундагы жаңылыктар жана алдыдагы максаттары тууралуу алгачкы ирет Коомдук биринчи каналга маек курду. Кышкысын 6 ай кар жаткан ат башынын ак кар көк муз баскан чокулуу тоолорунун арасында элдин бейпил турмушу. Керемет тоолордун касиетин сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Себеби теңир тоого болгон сапар жан дүйнөңдү башкача бириңшертет. Бул адамга байкалбаган менен күчтүү дем, касиет. Карапайым калк мал багып, дыйканчылык кылып жанын багат. Мал кармаган элдин тоо арасындагы жашоосуна оочологон жаратылыш мүнөзүнө терең таасир берет. Ишкердин балдай таттуу балалык күнү дал ушул айланасын тоолор курчаган ат башы жергесинде өттү. Кара суу баш кайыңдынын чаң көчөсүнөн аралап, кой кайтарып, чөп жаап жүргөн учурлар кайталангыс көз ирмемдери менен эсинде калды. Бул анын турмушундагы эң кымбат мезгил эле. Мен ат башында чоңойдум. Кичик кезимден баштап апам айта берчү, Шаки, жакшы оку. Жакшы окусаң чоң болосуң, чоң болсоң бай болосуң деп. Анан ошо кичик кезимден окууну жакшы көрчүмүн. Мен ат башта центрдин өзүндө орус мектепте окудум да. Биринчи мугалим Тамара Ивановна. Тамара Ивановна бизге аябай жакшы тарбия берген. Өзү аккордеон чертип да ырдачы.
Ошондуктан биз баягы музыканы дагы орус жырларды дагы жакшы көрөбүз да. Я запомнила даже мелкие детали его обучения, воспитания, его жизни. Ну, еще мы жили рядышком по соседству, поэтому я хорошо помню его все элементы воспитания, образования. Даже вот запомнились такие детские шалости его. Я сейчас вам хочу рассказать о них. Даже в то время у него проявлялись целеустремленность и логика. Вот играли дети, например, возле дома, бегали, прыгали по лужам, лазили по деревьям. Он стоял недалеко и наблюдал спокойно за ними. Я вот тогда еще думала, ну и некоторые учителя, потом я говорила, вот смотрите, все бегают, все носятся, он стоит, наблюдает. Я говорю, ну, будущий депутат, мне кажется. Просто так я сказала, даже не думая о его будущем. Ал кезибиз жакшы эле өттү деп ойлойм. Улуттук университеттин экономика факультетинин студентинин иштейм деген илгери үмүтү зор эле. Бирок СССР кулап, Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, өлкө жаңача агымга түштү. Окуусун таштаган жок. Москвага каттап, поездде коштоочу болуп акча табуунун сырын үйрөндү. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин ишкердикке алгачкы кадамын таштаган. Ошо экономика өткөндө өзүмдү бактылуу сезген биринчи жолу. Прям летать хотелось. Мамам неме деп айтканда, жакшы окуу, мен сага акча жибербейм деп. Ошондо бирок стипендия жакшы эле жетчи бизге. Стипендия жетчи, анан кечкисин биз Плодо база деген бар болчу. Биз баягы общежитияда жашайбыз. Плодо базага барып картошка сабичтерди сортировать этип, мешөктөргө салып, анан аяктан продуктами нами рассчитывались. Картошка, пияз, капуста берет. Вагон түшүрдүк. Бирок вагонду асыраак түшүрдүк да. В основном баягы продукталарды эле тиги Плодо базага алып иштечүбүз. Ал жеңилирээк жумуш болчу. Жайкысын ошо проводник болуп иштечүбүз. Ошондон Москвага, Красноярскиге каттачубуз. Ал жерде дагы, во-первых, биринчиден проводниктин айлыгы аябай чоң болчу. Экинчиден биз ошондо биринчи бизнести ошо проводник болуп баштадык. Жайкысын жер фруктыларды, абрикос, алма, черешняны ошо Сибирьге, Москвага алып барып 3 жыл проводник болуп иштедик каникул сайын. Проводник болуп тапкан акчабыз сберкнижкага салып койчубуз. 1 жылга жетти акча. Кытайлык философтор айтат го, что ты жил во время перемен деп коет го. Өзүнүн душманын ошентип. Биздин поколение ушу во время перемен жашап калдык да. Биз мектепти бүтүп атканда перестройка башталды. Мектепти бүтүп, университетти бүтүп атсак, Советтер Союзу тарап кетти. Социалистский системадан дикий капитализмге өттү. То есть биздин поколение мындай во время перемен жашап калдык да. 5-күнү түн ичинде учуп кетчүбүз, 6-күнү эртең менен Москвага барып калчубуз. Бияктан товар алыпчы. Черкизовский рынокко анда эртең менен саат 5-те кирип келебиз. Түшкө чейин товарды сатып бүтөбүз. Түштө Лужникке барып, эң биринчи сникерсти биз алып келгенбиз Кыргызстанга. Шу сникерс көтөрөм деп атып белимди ортуп алдым. Аябай оор болот. Түшкө чейин товар сатып бүтүп, түштө Лужниккеден барып сникерстерди алып, түнкү саат 11-де Москвадан Бишкекке поезд кетет. 11-де отурабыз, понедельник күнү саат 6-да Бишкекке келип калчубуз. Анан сабак барчубуз да. Сиздин ошол аскердик учуруңуз каякта өттү? Москвада, под Москвой служба алган, Москвадан 5 километр. Мен армияда водитель болуп иштедим. Водительдин жумушу жеңил болчу. Элдин баары жер казып жүрсө, мен тиги солдаттарга тамаша берчүмүн. Сиздин оюңузча, адам эч кандай бир мындай колдоосу жок, өзү менен өзү бир ийгиликке жетиши мүмкүнбү? Ар бир адамдын
бактысы өз колунда го. Колдоосу жок деле ийгиликке жетсе болот. Мисалы мен эч ким колдобойм эмес. Любой адамды өзүнүн эмгеги эле көтөрүп коет да. Иштеп аткан жумуштан уялбаш керек. Любой жумуштун майын чыгарып жасай берсең эле өзүнөн өзү эле ийгилик келет. Ошентип жүрүп эл аралык ишканага жумушка орношту. Заводдун курулушун баштан аяк көрүп, аракетчилдиги менен майда барат иштердин көзүн таап, үйрөнүп алды. Анын пайдасы Казакстандын ишканаларында эмгектенип жүргөндө тийди. Коңшу өлкөнүн өндүрүшүн көтөрүп жүргөн күндөрү ата мекениме кызмат кылышым керек деген ой максаттар түйшөлтүп жатты. Акырындап бул демилгелер да орундалып, Казакстанда иштеген учурлар текке кеткен жок. Учурда өндүрүш тармагынан бир учун тартып келет. Азыр мен мисалы сварканы деле өзүм бартып алам, светти деле өзүм жасай алам мындай. Ошо бир жыл завод салдык. Завод салганда көп нерсени үйрөнүп алдым. Мен 23 жашымда Казакстанга начальник стройки болуп кеттим да. 10 жыл Казакстанда иштедим. Совет директоровко кирдим. Компанияны жакшы көтөрдүк. Ошондо Кыргызстандан көп балдарды алып барып иштеттим. Казакстангачы. Курсташтарым баары барышты. Кийин 10 жыл иштегенден кийин Кыргызстанга келип ошо АИ заводун салдым. АИ заводун салып, элди жумушка алып, завод иштей баштаганда уже тан заводун салдым. Заводдорду салып иштесем, во-первых, 100-200 кишинин тагдырын алмаштырасың. Экинчиден болсо, өзүмө да мындай неме да, интересно. Башында өзүм бүт баштайм. Заводду салып атканда ишке киргенге чейин команданы набирать этип, элдин баарын үйрөтүп, анан бирөөнү директор кылып коем да, анан башка жаңы проектке өтүп кетем. Для истории Каарманыбыздын талыкпаган эмгеги, ишкана ачсам деп дилгирленген идеялары аны бир орунга койбой жатты. 2003-жылы мекенине кайтып келип, алгачкы заводду түптөп ишке киргизди. Бул Аю холдингинин эң алгачкы карлыгачы эле. Каарманыбыздын эмгекти сүйгөндүгү, жаратмандыгы менен азыркы 48 ишкана жолго коюлуп, ийгиликтүү иштеп жатат. Алдыга өбөк, аркага жөлөк болгон күчтүү, тажрыйбалуу, мыкты команда түзалды. 7000 киши мына ушул Шаршембек Абдыкеримов түптөгөн ишкана, завод, фабрикаларда эмгектенип, баар таап жатат. Соңку 4 жылда бюджетке 4 миллиарддан ашык салык төгүлгөн. Бул өлкө казынасына барандуу киреше берип жаткан пайдалуу салык төгүүчү дегендик. Ишканалардан чыккан ун жана ун азыктары, суусундуктар, консервацияланган жашылчалар жана башка өндүрүлгөн продукция менен ички рынокто камсыз кылып, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан, Шотландия, Англия менен Америка Кошмо Штаттарына экспортко чыгарылууда. Жаңы завод салып атканда функциональный обязанность деле жок да, баягы жумушка элдерди ала бересиң. Анан ошолор менен чогуу иштей беребиз. Чогуу иштеп атканда ичинен баягы тыңдар көрүнө баштайт. Биздин компанияда балдар көп, тиги грузчиктен баштап директор завод болгон. Ошондой балдар көп да, грузчик болуп иштеп, же жөн эле келип корошуп, же тиги строитель болуп иштеп, анан ичинен баягы тың балдар көрүнөт, баягы завод салып аткандачы. Анан ошондо эле баягы должностторго коюп кете берем. Пахтабыз полный экспортко кетет. Чыгарган кожабыз полный экспортко кетет. Консерваларыбыз кетет. Чыгарган товарыбыздын где-то 50% экспортко кетет. Азыр ун менен макаронду да чыгара алып атабыз экспортко. Деги эле адам ийгилик жаратыш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек сиздин оюңузча? Жасап аткан жумушту жакшы көрүп, кыйынчылыктан коркпой, өзүңө цел коюп алып эле баштасаң, эң биринчиден мен трудолюбие, честность, порядочность. Мен баягы жакшы жагын ойлойм.
мисалы келесин да 20 жылдан бери каралбаган заводдор разруха болуп турат. Мен киргенде эле ал заводду мындай иштеп аткан, жаркырап турат деп элестетем да. Элестетип, анан кийин ошо элесим менен жумушту баштайм. Өзүмдө коллективге да балдарга үйрөтөм. Бизде в основном жаштар иштейт. Жаштарга айтам, главное, надо быть честным, трудолюбивым. Үйрөнсө адамдын өзүнө жакшы да. Ал бирөө үчүн иштеген жок. Өзү үчүн үйрөнүп алса, өзүнө жакшы. Жаштайынан ат жалында чоңойгон ишкер малдын касиетин өзгөчө баалайт. Малдын асылын, өзгөчөсүн чет мамлекеттен алып келип, асыл тукум малдын туягын көбөйтүү менен алек. Бул жерде суткасына 2 тонна сүт өндүрүлүп, экспорттолот. Мал семиртилип, эти дүң баада сатылат. Эми кичикесинен баштап малдын жанында жүрдүк. Малга жакынбыз. Жайлата немеге барчубуз. Жайлоо барып жүргөндөн. Мисалын ошо выходной күндөрү фермага барып салам. Ат менен уйга чөп салам. Малдын бир касиети бар. Отрицательный энергияңды тартып алат да. Ошо фермадан кадимкидей эс алып келип калам. Жакшы башкаруучу болуш үчүн биринчи рабочий болушуң керек. Фермага барып салам. Ат менен жумушсуздукту жоюш үчүн ошо Кыргызстанга көбүрөөк заводдор салыныш керек, көбүрөөк фабрикалар түшүш керек. Негизи бир заводду мен 9 айдан 1 жылга салам. Повышение болуп, Арабакештин жардамчысы болдум. Тилегим биздин спортсмендер олимпиадаларды, дүйнөлүк чемпионаттарды көбүрөөк учурса. Ишкер, меценат жана жөн гана ийгилик ээси Шаршембек Абдыкеримов бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Саясатчы, бизнесмен башкалардан жөнөкөйлүгү, ошондой эле буга чейин өзүн медиа чөйрөдөн алыс кармагандыгы менен айырмаланат. Ийгилик ээси ишкерчиликтин сырлары, жеке турмушундагы жаңылыктар жана алдыдагы максаттары тууралуу алгачкы ирет Коомдук биринчи каналга маек курду. Кышкысын 6 ай кар жаткан ат башынын ак кар көк муз баскан чокулуу тоолорунун арасында элдин бейпил турмушу. Керемет тоолордун касиетин сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Себеби теңир тоого болгон сапар жан дүйнөңдү башкача бириңшертет. Бул адамга байкалбаган менен күчтүү дем, касиет. Карапайым калк мал багып, дыйканчылык кылып жанын багат. Мал кармаган элдин тоо арасындагы жашоосуна оочологон жаратылыш мүнөзүнө терең таасир берет. Ишкердин балдай таттуу балалык күнү дал ушул айланасын тоолор курчаган ат башы жергесинде өттү. Кара суу баш кайыңдынын чаң көчөсүнөн арылап, кой кайтарып, чөп жаап жүргөн учурлар кайталангыс көз ирмемдери менен эсинде калды. Бул анын турмушундагы эң кымбат мезгил эле. Мен ат башында чоңойдум. Мен кичик кезимден баштап апам айта берчү, Шаки, жакшы оку. Жакшы окусаң чоң болосуң, чоң болсоң бай болосуң деп. Анан ошо кичик кезимден Ракеттердин жыйынтыктары жаман эмес. Жемиштүү, жеңиштүү ийгиликтер бар. Шаки байкенин жардамын, салымын, түрткүзүн сезип келатабыз. Мисалы үчүн 2013-төн бери алып аткан айлыктарыбыз бар. Федерацияда болот, ошо Шаки байке башчысы болгондон бери 50 000 сомдон мага жардамчым
азатка 45 000 сомдон. Бул бүгүнкү күндө эң чоң түрткү. Эми сиздер өзүңүздөргө маалым, биз анчалык мамлекеттен көп акча ала албайбыз. Ошол себептен берилип жакшы иштеп атабыз, анткени үйүбүздү камсыздандырып. Ал эле эмес, мисалы үчүн жакын арада эле Руслан Түмөнбаевга авто унаа белек катары ыйгарды. Андан тышкары азиялык оюндардан илинип келген балдарга бир бөлмөлүү квартирадан бардыгына беришти. Бирөөсүнө экинчи болгон балага 2 бөлмөлүү жанагы элитный үйдөн. Бул эң чоң жакшы түрткү деп ойлойм мен. Бул эми менин жеке оюм, бул чек эмес болуш керек. Мынакей азыр Нокко бизге президент болуп келди. Ошол жардамын үзө элек. Кудай буйрса, Олимпиадага чейин ушундай жакшы жардам көрсөтүп, түрткү берсе, балдар жакшы ийгиликке жетет деген ишеним бар. Спортко финансы керек. Баарын эле мамлекетке жүктөй бербей, Кыргызстанда меценаттар көп. Көп федерацияларды ошо меценаттар башкарышат. Жакында эле Международный олимпийский комитеттин президенти Томас Бах, Азиянын президенти, Азиатский олимпийский комитеттин президенти Шейх Аль-Сабах келип кетишти. Акыркы убакта биздин президентибиз Алмаз Шаршенович спортко аябай көп көңүл буруп атат. Томас Бах менен Шейх Аль-Сабах менен жолугуп, ысык көл жөнүндө айтып берип, космонавттар ошол жактан восстановление болушчу сайыстын спортсмендер сайыстын машыкканга келишчи. Көлгө спорт комплекс салыш керек деп Томас Бахты көндүрдү. Томас Бах менен Шейх Аль-Сабах Кыргызстанга, ысык көлгө спортивный тренировочный комплекс салганга жардам беребиз деди. Эми сиздин кичи мекениңиздеги аттын башын коюу бир учур болбоду беле? Ушул бир коомчулукта да аябай бир талкуу болгон да. Ошону аттын башын койгонуңузга эмне себеп болду? Мен 2012-жылы күрөш федерациянын президенти болуп, анан Олимпиадага баргам, Лондонго. Лондонго барсам, центрде Гайд парктын жанында ошо аттын башынын эстелиги туруптур. Сурасак, ошол жерден гид айтып берди, что аттын башы, суу ичип аткан аттын башы да, бул деген токчулуктун белгиси. Аттын курсагы тойгондо ана суу ичет экен. Токчулуктун белгиси. Анан ушу эстеликти койгондон кийин Лондон Олимпиаданы утуп алды. Олимпиаданы утуп алгандан кийин баягы Олимпиадага даярданышып, шаар өзгөрүлдү, аябай жакшы болду деп, ошо аттын жана суу ичип аткан аттын башын койгондон кийин мындай жакшы нерселер Лондонго көп болду деп айтып берди да. Ар кайсы нерсенин өзүндө ырымы болот да. Мен да баягы жакшы жагын ойлоп, ошо аттын башын ат башага койгон. Центральный Азия боюнча эң чоң скульптура да. Баягы скульптуранын өзү да, эң чоң. 9 метр, 70 сантиметр. Анан ошол жерге еще нулевой километр да койгом. Москвада Кремльдин жанында нулевой километр бар да. Мурун баягы бүт Советтер Союзуна Владивостокко чейин канча километр, тияка чейин канча километр деген. Ошо как раз баягы аттын башта центрде ошол жерге нулевой километр да койгон да, ар бир айылга чейин канча километр деп. Эми келечектеги иш пландарыңыз менен бөлүшсөңүз, деги алдыга койгон максаттарыңыз, тилектериңиз? Жумушсуздукту жоюш үчүн ошо Кыргызстанга көбүрөөк заводдор салыныш керек, көбүрөөк фабрикалар түшүш керек. Ошондо экономикабыз да өсөт. Биздин элибиз чыдамкай, оптимист болот. Жакшы жагын ойлошот. Ошон мен ишенем, что Кыргызстаныбыз өнөт, өсөт. Ал үчүн баарыбыз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мектепте жакшы окуган бала эле бул
мамлекетти көтөрүп аткан бала болот да, жакшы окуган бала. Жумушунда эле жакшы иштеп аткан киши мамлекетти көтөрүп аткан киши болот.